Мен кыскача эки маселени көтөрүп кетет элем. Мына жакыркы кечээ күн 2 күндөн бери деген массалык маалымат каражаттарында деген Скрябина университетинин тегерегиндеги плодопитомниктин жерлерин деген бир частный компанияга берип коюшуп, ошол жерде 1 гектар жердин арасынан деген 3кө бөлүп 24 сотка жерин деген частный компаниянын мэрия деген ошол убакытта деген арендага берип салат экен. Муниципальный жер, бул жерде университет колдонбойт дейт. Ал жерде болсо 93-жылдан бери территория коллекционного питомника деп коюшат экен. Ошол лесоводство, токой чарба, плодоводствонун студенттери ошол жакта практика өтүшөт экен да. Анан деген теория деген бир, а практика деген бунун баарын мындай тактап ашса студенттерибиз кантип билим алышат. И ошол жерлерди деген частный порядкада бир компания берип коюштур. Ашырбек Мойдонович, бул туура эмес. Шаардын орто жеринде у нас и так мындай баса турган жерибиз жок. Стоянкалар машина кое турган жерибиз жок. Бүт салып салышты да. Строй компаниялар хаотично строят, ошол канча 20 жылдан бери. Ошонун баарын текшерип карап, анан ушундай нерселерди шаардын ортосунда болуп, анан билим берүү системасын кантип өнүктүрөбүз? Биздин студенттерибиз кайсы жерде ал жерден практика алышат деп, алар да мындай чырылдап эле калып атышат дагы, акчалуу немелерге утуруп калабызго, ала албай калабызго деп. Мен мэрияга талап коет экен, анан талап коюмокмун. Анан Ашырбек Мойдонович, сизден да суранам. Ушуну тыкандык менен карап, биздин деген правоохранительный органдар текшерип туруп, кайсы мыйзамдын эмесин аркасы менен чечип алышкан, анан деген мыйзамдуубу деп текшерип чыгыш керек. Аягында деген бир топ жерлердин аркасы ушинтип туура эмес берилип калган деп мындай чыкпасын деп мен ойлойм да. Бул бир, экинчи деген мына Чу дарыясынын МЧСке кайрылат элем, берегоукрепительный работа деп коюшат. Өкмөттөн, анан деген МЧСтен ар бир жылы жасалат. Рахмат, ушу акча бөлүнөт. Рахмат.